Кыргызстанда марттын аягынан тарта карантин жарыяланып, өзгөчө абал киргизилген. Апрелде көп мекемелер, ишканалар ишин токтотуп, миңдеген миллиондогон жарандар ишсиз калып, айлык албай отуруп калды. Ишкер соодагерлер банкротко учурады. Жогорку кеңештин депутаттары деле кыйратып иштегенин көргөн, уккан деле жокпуз. Апрелде 2-3 эле жолу жыйынга чогулушуптур. Аппарат каттоон ачкыла. Каттоо жүрүп жатат, каттоодон өтүңүздөр. Бирок айлыктарды кадимкидей эле алып турушкан. Апрелде бүт өлкө карантинде отурганда жогорку кеңеш 38 миллион 850 миң сом сарпташкан. Анын 23 миллион 613 миң сому депутаттарга жана парламенттин аппарат кызматкерлерине айлык катары кеткен. Ошондо ар бир депутатты кармоого 323 миң 755 сомдон кеткен. Бир эле депутат ушунча айлык алат экен деп калбагыла, мунун ичинде депутаттардын жардамчы, кеңешчи, айдоочу, аппарат кызматкерлеринин айлыктары жана ар кандай чыгымдары бар. Бирок бир депутатты кармоого ушунча каражат кетет. Депутаты совсем оборзели. Алго ал май айдагы баарыбыз карантинде отурдук. Бишкекте 25 майдан тартып эле айрым ишканалар эшигин ачып иштеп башташты. Бирок жогорку кеңеш дагы тынбай иштептир. Чыгашасы көбөйүп кеткиче. Майда парламент 39 миллион 610 миң сом короткон. Экинчи айда кантип миллион сомго булардын чыгашалары көбөйгөнүн билбейм. Болбосо майрам күндөрү болуп 4-5 күн дем алыштар деле болгон. Ошентип эл ачка отурганда булар кадимкидей эле айлык алып жүрүшкөн. Жалпы жогорку кеңештин бир жылдык бюджети 750-800 миллион сомго чейин жетет. Аппарат, сапарат, жан жөөкөрлөр шоопурларын кошкондо бир депутатты бир жыл кармап туруу үчүн 6,5 миллион сом кетет. Мен эсептеп көрдүм. Бир депутатты кармоого кеткен акчага жөнөкөй канча кызматкерге айлык төлөсө болот. Орточо айлык бизде 17 миң сомдун ар жак бер жагы. Ошондо бир депутатка кеткен акча 30-35 кишинин айлыгына жетет экен. Мисалы, жогорку кеңеште иштеген кызматкерлер депутаттарды кошкондо 700дөй адам иштейт. Аларга кеткен акчаны бөлүштүрсөк, 4 миңден ашык адамды иш менен камсыз кылсак болмок. Быйыл пандемиядан улам бюджеттин тартыштыгы рекордтук көрсөткүчкө жетти. 11 миллиард сом болуп. Чыгашалар кыскарып, жогорку кеңеш дагы кыскартты, бирок 10% эле. Анан булардын атайы эсеби да бар. Спецсчет деп коюшат. Аны короткондор үчүн такыр отчет беришпейт. Каякка коротушту өзлөрү билишет. Ал эсепке жылына 6,5 миллионго жакын сом салынат. Аны быйыл такыр өзгөртүшкөн жок. Ал эсептен айына депутаттар 1,5 миллионду каалагандай корото беришет. Булар эч качан оңолбойт. Чыгарылыштын баш жагында бир депутатты кармоого жан жөөкөр аркы беркиси менен канча акча кетерин эсептедик. Келгиле эми, бир депутат канча акча колуна алат, санап көрөлү. Бир депутаттын айлыгы расмий түрдө 25 миң сомдун тегереги. Ушунча эле алабы дебей тургула, дагы кошумча акчалар бар. Класстык чини, илимий даражасы, тажрыйбасына жараша кошула берет. Бекеринен эмес да, эки сөздү бириктирип сүйлөй албаса деле, билим берүүнүн отличниги сыяктуу нам бир нерселерди ала беришери. Ал ошондой. Бир нече жолу депутат болгондорго дагы жакшы сумма кошулуп берилет, ардагер деп. Депутатты колдоо муну менен гана чектелбейт. Алар жакшы социалдык пакеттерге ээ болушат. Мисалы, эмгек өргүүсүнө кеткенде бир канча айлык акынын көлөмүндө акча алышат. Дарыланып туруусу үчүн деп да каралган. Балдарын караганга деп дагы пособие алышат. Ай сайын күнүмдүк чыгымдарга деп бир депутатка 40 миң сомдон да бөлүнөт. Кагаз, ручка, бензини, телефонуна, майда чүйдөсүнө деп. Депутаттар кышка даярданып алсын деп, маселен, кыям кайнатып, салат жасап, бадыраң, помидор туздап алсын үчүн 35 миң сомдон берилет. Депутат болгондон кийин чет өлкөлөргө дагы чыгыш керек. Өлкөнү кыдырып, шайлоочулар менен жолугуп атышпайбы жума сайын. Иш сапарларга күнүмдүк чөнтөгүнө коротуучу акча деп дагы каралган.
Ага жылына болжолду 30 миллион сом кетет. Эми көрдүңөр да канча акча алышарын. Эмне эле депутат болуп жулунат десе ушундай экен да. А мындай шабашкаларын айтпай эле коелу. Буга чейин журналисттер алар кантип кошумча акча табышарын жазып келишкен. Что? Я говорю, кто не работает, тот ест. Учись, студент. Ошентип 2010 жылдан бери 10 жылдын ичинде жогорку кеңештин депутаттарын кармоого бюджеттен 7 миллиард сом кеткен. Миллион эмес, миллиард. Акырында ушунча акча коротуп азыркыдай базар коом, күн карама, тыңырактагы сүйлөй албаган сабатсыз депутаттар керекпи деген суроо туулат. Мындай улоо берсе баарыбыз бир ооздон кереги жок дейт болушубуз керек. Бирок эгерде татыктуу иштеп, өкмөттү көзөмөлдөп, президентке бийликти толук өткөрүп бербей, эл үчүн иштеген парламент болсо, анда башка кеп. Ушуну менен чыгарылышты жыйынтыктайм. Аман туруңуздар.